500 тыйын сатып алдым. Bir тыйыны $2 сатып алдым. Ошондо мен $1000 берип 500 тыйын сатып алдым. Бул өзүңүздөрдүн кошелегиңиздер болот. Бул менин азыр кошелегим. Буну мен иштетпейм, урдабайт, эч ким тийбейт. Бул өзүңүздүкү болот. Буйруса бул ноябрь, декабрь же ага чейин эле буйруса азыр мен $1000 алган болсом 500 тыйынды. Bir тыйынды $2 сатып алдым. Эртең ноябрда, декабрда bir тыйыны $2 эмес, $20, $30 болуп көбөйүп кетет акчасы. Ошо сыяктуу кылып, ошол маалда сатып жүрсеңиздер болот. Сатып жүрсеңиздер $1000ды $3000 кылып алсаңыздар болот, достор. Бул менин как сунушум, сиздерге жарыя кылышым, достор. Азыр Instagram баракчасын белгилейм, жигиттердикин. Instagram'ın, telefon номерин белгилейм. Звонок кылып ушул жигиттерге каалоочулар. Звонок кылсаңыздар сиздерге бул жигиттер толук маалымат. Юмака, эмне кылып атасың? Достор, мен азыр могул жерден отуруп алып акча таап атам. Кантип? Үйрөтөсүзбү мага да? Жок, мен үйрөткөнгө убактым жок. Үйрөткөн адамдар өздөрү башка. Бул жер криптовалюта деген бар. Биржаны үйрөтөт, жана янын ичинде биткоин, тифкоин дегендер бар. Ишылса мен номерин жазып коем. Ошол жерге звонок кылып сиздерге сону толук маалымат берет, үйрөтөт. Яндан сырткары сиздерге момундай MacBook'тан 5 оны койгон призге, 5 iPhone койгон. Ишылса приздер көп, толук маалымат алсаңыздар болот. Салам достор, менин атым Абдысаттаров Жолдубек болот. Бүгүнкү видеоролигибизде өтө эмоциональный видеоролик болот. Анткени Ема Вайн жөнүндө болот. Бул аферист жөнүндө, бул эң чоң Кыргызстандын аферисттердин атасы. Бул хитрожопый, аябай куу, акча дегенде апасын саткан, байлык дегенде байкесин саткан, акча дегенде иши атасын да саткан. Бул аферист, чала молдо деп койсок болот. Почему? Түшүндүрүп берем. Эмил Токтошев Адмикспетти реклама кылган жөнүндө айта кетсем, ой, качественный футбол, анан эң аягында айтып коет, эгерде менин ссылкам менен өтүп Йома аферист деп жазсаңыз, анда сиз биринчи депозитиңизге 200% аласыз деп. Бул эмне деген сөз? Бул это означает, что сен акчаңды сал и Адмикспет сага бонус берет дейт. Ошол эле мезгилде айтып атат, жок, жөн эле сиздер футбол качественный көрсөңүз болот деп. О качественный футболду интернеттен деле көрсөң болот, сен ссылкаңсыз эле сен регистрацияңсыз. Сиздер билесиздерби, что сиздин проигрыштан 40%-ин, а иногда, если жакшы адамдарды көбүрөөк алып келсең, 90%-ин Йома алат. То есть сиз примерно бир күндө 5000 сом уттурсаңыз, анын 4000 сомун Йома чөнтөгүн алат да, прямой. Ал жөнүндө сиз билген эмесиз. Эми экинчиси, бүгүнкү күнгө чейин баягыда билебиз, Элиза үй буюмдарын өлгүчөктү, жаны чыгып кеткичекти, Элиза үй буюмдары скам болгучакты реклама кылып өлүп калды эле. Андан кийин ничего не было. Эчтеке билмексин. Эчтеке билинген жок, эчтеке болгон жок. Жок, эчтеке мен билбейм, жок. Азыр эми дагы эчтеке болбогондой. Хотя бир жыл мурун именно ушул аферист, Арамза аферист, Тифкоинди рекламалап баштады эле. Именно ушул адам баштады эле. Инстаграмдан биринчи жолу вайндарды тартып, Тифкоин жөнүндө. Именно ушул аферист баштаган. Башка эмес. И ошол могул видеону көрдүңүздөрбү? Жакында $20 болот, $1000 $3000 кылып аласың деп реклама кылып аткан. Гарантия берип атпайбы? Инвестицияда гарантия жок да. Бул аферист гарантия берип атат. Демек сиздер бүгүнкү жоготкон үйүңөрдү, машинеңердин баардыгын ушу Йомага барып сурагыла. Мен сени угуп, мен салганмын. Ошон үчүн Арамза аферист алып кел менин акчамды деп айткыла. Эми бул жөнүндө айтып отурса көп убакыт, но бирок көрүүчүлөр сиздерден суранат эле. Эмил Арамза аферистин инстаграмына кирип, ар бир видеоролигин астына жазгыла. Сен аферистсиң, сен мошенниксиң. Мошенниктерди, аферисттерди реклама кылганыңды токтот деп жазып баштагыла. Элдик давление менен гана биз муну токтото алабыз, так мындай токтото албайбыз. Бул канчалаган адамды сыска отургузуп келатат дагы, но при этом, ой, я такой белый пушистый, ничего не было, деп чыгып кетип атат суудан. Мына азыр эми Тифкоиндун февраль айында булар Анталияга барып реклама кылып аткан, $10, $20 болот деп ушулар реклама кылып аткан мезгилде элдер буларга ишенип алып, бүгүн $10 алган эмеси 8 цент болуп калды. Элестеткиле, 8 цент. Ошондо элестеткиле. $10,000 бир үй деп коелу, $10,000 бир үйдү сатып, ошол $10,000 салган болсоң, ошонун бүгүн $800 болуп калды. Элестеткиле.
илтейген $10.000 үй $800 болуп калды. Элестетип эле мисалы. Эми $10.000 это чет жактагы үйлөрдү айтып атам да негизичи. В принципе да. Андан тышкары менин угушумча $100.000 салгандар бар экен. Анын баарына ким күнөөлүү? Анын баарына эң биринчиси ушул арамза аферист Йома күнөөлүү. Эмиль Токтошов, Анжелика, Самара Каримова, Айзада Жамгырчиева, Канат Шабдабеков, Омар жана башка биздин Кыргызстандын эмгек сиңирген аферисттери мындай да, булардын схемасы кандай айтып берейинби? Элди болушунча реклама кылып алдайсың, болушунча сыгасың, өлгүдөй сыгасың. Подписчиктериңдичи болушунча гиф өткөрөсүң, ар кандай ар кайсы аферист мошенниктерди реклама кыласың. Болушунча полностью примерно 100% акча табасың. Ошонун 1%-ине бир кайрымдуулук кылып коесуң. Барасың, бир мечиттин алдындагы бир бомушка тамак берип коесуң, же болбосо мечитке сүрөткө түшүп туруп, мен ушундай мечит салам буюрса деп коесуң, же болбосо бир күйөөсү жок аялы менен барып ошого бир күндүк продуктусун алып барып берип коесуң. Болду. Ошол эле жетиштүү. Ошону көргөзүп койсоң, все болду. Баягы сенин 100% алдап элди тоногонуңду эл сразу заматта мгновенно унутуп калат. Да, конечно, бул видеороликте абдан көп личностька өттүм. Неге? Потому что бул аферисттин мээсине жеткириш керек болуп атат да. Муну, конечно, кыргыз эли өзү кылат, когда вообще бастырбай, жылдырбай, сен арамза аферистсиң, сен тифкоинди реклама кылгансың деп.